Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жалпы республикалык тестке даярданууга жардамчы материал катары даярдалган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз өткөн сабакта кыргыз тилинин орфографиясы, пунктуациясы, лексикасы жана грамматикасы боюнча жөн билгилерди текшерүүчү суроолордун түрлөрүнө кененирээк токтолгонбуз. Ал эми бүгүн биз тесттеги кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча түзүлгөн суроолордун арасында кездешүүчү, кыргыз тилинин кеп маданияты боюнча жөн билгини текшерүүчү суроолор жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул тестте жогоруда айткандай кыргыз тилинин орфографиясы, пунктуациясы, лексикасы жана грамматикасы менен катар эле кыргыз тилинин кеп маданияты боюнча жөн билгини текшерүүчү суроолор да орун алган. Буга байланыштуу бүгүнкү берүүбүздө сөздөрдү жана туюнтмаларды кептик нормага ылайык колдоно билүү жана кыргыз адабий тилинин функционалдык стилдери боюнча жөн билгинин кандайча текшерилип, ага кандайча даярдык көрүү керек экендиги жөнүндө суроолорго көңүл бурмакчыбыз. Бардыгыңыздар билгендей, кеп маданияты бул айтылып жаткан кепке адабий тилдин сөз байлыгын туура, таза, так, түшүнүктүү жана ырааттуу колдонуу жөнүндөгү тил илиминин бир бөлүгү болуп эсептелет. Тесттеги бул багыттагы суроолор тест берүүчүнүн кырдаалдык шартка жараша сөз тандап, кептин өзөгүн түзө билүүсүн, ошондой эле эки маанини бере турган сүйлөмдөрдү, мааниси жок кайталанма сөздөрдү, түшүнүксүз, оор жана башка тилдеги сөздөрдү кошпой, сөз байлыгы аз, чолок сүйлөмдөрдү аралаштырбай, калыпка салынган адабий тилде сөздөрдү туура пайдалануу жана түзө билүү жөндөмдүүлүгүн текшерет. Кеп маданиятын окутуп үйрөтүүнүн башкы талаптарынын бири болуп, сүйлөмдө колдонулган сөздөрдүн эмоционалдуу экспрессивдүү өзгөчөлүктөрүн үйрөтүү болуп саналат. Мисалы, кыргыз тилинде кездешкен төмөнкү сөздөрдүн айрымдары, мисалы карады, көз кырын салды деген сөздөр окуяны жайынча баяндаса, кээ бирөө жактырбоону, айрымдары болсо ачууланууну билдиргендиги байкалып турат. Мына ушундай сөздөрдү качан, кандай жагдайда жана кантип колдонуу керек экендиги жөнүндө абитуриенттердин маалыматы болушу зарыл. Айрыкча адабий тилдин нормасына ылайык туура сүйлөөгө үйрөтүү да кеп маданияты предметинин негизги маселеси болуп саналат. Тестте диалектилик, говордук мүнөзгө ээ болуп, адабий тилдин нормасына ылайык келбеген айрым сөздөрдү ажыратып таанып билүүнү текшерген суроо тапшырмалар да кездешет. Анда эмесе мына ушундай суроо тапшырмаларга кененирээк токтолуп өтөлүм. Сиздер көрүп турган бул тапшырмада алгач диалогтон кыскача үзүндү берилген. Анан ага карата асты сызылган сөздүн маанисин аныктагыла деген тапшырма берилет. Жана ага вариант катары төмөнкүдөй 4 вариант берилген. Сиздер көрүп турган бул тапшырмада А варианты жана Б вариантындагы жок, ооба жооптору билбейм деген мааниге жакындашпайт. Ал эми Г вариантындагы таң эрте кетти жообун адашып кетүү мүмкүнчүлүгүн түзүүчү вариант катары карайбыз. Бул жооп да туура эмес. Демек, бул суроонун туура жообу В варианты болуп эсептелет. Оозеки кепте пайдаланылган, оозеки кепте колдонулган формада гана жазылып калынган. Демек, бул суроонун туура жообу В варианты болуп эсептелет. Урматтуу абитуриенттер, кыргыз тилинде лар мүчөсүнүн жардамысыз эле көптүк маанини билдирген сөздөр да кездешет. Мына ошол сөздөрдү кепте туура колдоно билүү зарыл. Мындай маани тестте кандай түрдө текшерилерин төмөнкү мисалдардын үлгүсүндө көрсөк болот. Сиздер көрүп турган бул тапшырмада кайсы катардагы сөздөрдүн баардыгы лар мүчөсүнүн жардамысыз көптүк маанини билдирет деген суроо берилип, ага вариант катары төмөнкү 4 вариант берилген. Бул суроого туура жооп берүү үчүн алгач берилген сөздөрдүн баардыгын кунт коюп окуп чыгуу зарыл. Берилген варианттагы сөздөрдүн экөө көптүк маанини билдирип, бири гана көптүк маанини билдирбеген сөз болсо, демек бул вариант туура жооп боло албайт. Андыктан берилген убакыт ичинде ар бир сөздү көптүк мааниде колдонуп көрүп, текшерип көрүп үлгүрүшүңүз зарыл. А вариантында ай сөзүндө көптүк маани жок. Ага лар мүчөсүн улоо аркылуу айлар деген көптүктү билдирүүчү сөздү жасай алабыз.
Ал эми бул учурда ал жекелик гана түрдө турат. Б вариантындагы сан деген сөз көптүк түрдө сандар болуп колдонулат. Лар мүчөсү уланбаганда көптүк маанини билдире албайт. Демек, бул вариантта туура эмес вариант болуп эсептелет. Г вариантында бала деген сөз лар мүчөсү уланбаса көптүк маанини билдирбейт. Демек, бул жооп да туура эмес. В вариантындагы сөздөргө лар мүчөсү уланбаса да баардыгынын көптүк маанини билдирерин баамдасак болот. Анткени биз кепте бир чөп таптым, 2 эгин алдым, 3 мал кайтардым деп эч убакта айтпайбыз. Демек, бул суроонун туура жообу В варианты болуп эсептелет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз жогоруда кеп маданиятына байланыштуу бериле турган тапшырмалардын айрым үлгүлөрүнө токтолдук. Ал эми азыр кыргыз тилинин стилистикасына байланыштуу бериле турган суроо тапшырмаларга токтолуп өтөлү. Стилистика жалпы элдик тилдин табияты, түрлөрү жөнүндөгү окуу, оозеки жана жазма кепке мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү ичине камтыйт. Стилистика тилдеги көрүнүштөрдү, мааниси жана көркөмдүгү жагынан кылдат карап, ой пикирди так даана берүүгө жардамчы болот. Стилистика кеп маданияты менен тыгыз байланышта каралат. Кыргыз тилинде стилдин төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Оозеки сүйлөшүү кептин стили, иш кагаздарынын стили, илимий стиль, көркөм стиль, публицистикалык стиль. Адатта оозеки кепте адабий тилдин нормасынан четтеп, диалектилер, жаргондор, турмуш тиричиликке байланышкан экспрессивдүү лексика көбүрөөк колдонулат. Ошондой эле фразеологиялык бирдиктер, диалогтук форма, сырдык жана тууранды сөздөр да колдонулат. Мисалы, иш кагаздарынын стилинде мен Кулалиев Арсен Жумабекович 1990 жылы Жайыл районуна караштуу Жон Арык айылында туулганмын деп жазылса, ушул эле маанини берген сүйлөм көркөм стилде Кулалиев Арсен Жумабекович эстен кеткес 1990 жылдын жаз мезгилинде Баатыр Жайылдын жериндеги бак тарактуу Жон Арык деген айылда жарык дүйнөгө келген деп жазылышы мүмкүн. Стилдин башка түрлөрүнөн айырмаланып, көркөм стилде жашоо, сүйүү, кайгы капа, кубаныч жана башка ушул сыяктуу түшүнүктөр көркөм, образдуу чагылдырылат. Ал сөзсүз башка стилдер менен карым-катышта болот. Көркөм стилге кирген адабий чыгарма жараткан автор өз чыгармаларында окуяны таасирдүү, идеяны, ойду жеткиликтүү кылып ачып берүү үчүн тилде болгон бардык көркөм сөз каражаттарын, башкача айтканда метафора, эпитет, салыштырууларды, макал лакаптар менен туруктуу сөз айкаштарын байма-бай колдонот. Ал эми илимий стилде илим менен техниканын тармактарынын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу терминдердин колдонулушу басымдуулук кылат. Бул стилдин негизги максаты илимдин ар кандай чөйрөсүндөгү ачылыштар менен жаңылыктарды так, ырааттуу түрдө, факты, материалдарга таянуу, аргументтерди келтирүү менен билдирүү болуп эсептелет. Ошондой эле публицистикада учурдагы коомдук турмуштун актуалдуу маселелери менен көрүнүштөрү жөнүндөгү маалымат камтылат. Бул стилде коомдук саясий лексика колдонулуп, түшүнүүгө жеңил, окууга кызыктуу, көркөм, курч сөз каражаттары пайдаланылат. Публицистикалык стилдин жазуу түрүнө күндөлүк басма сөздө, гезит журналдарда жарыяланган тексттердин үлгүлөрүн киргизүүгө болот. Тилекке каршы бардык эле учурда жогоруда айтылган тармактар боюнча жазылган сүйлөмдөр, айтылган ойлор өзүнүн функционалдык стилинин талаптарына толук жооп бербей калган учурлар да кездешет. Бул да кыргыз тилиндеги сабатсыз курулган сүйлөмдөрдүн пайда болушуна жана жайылып кетишине шарт түзүүдө. Мисалы, телеберүүлөрдө, басма сөз беттеринде жана башка басылмаларда эсептелет сөзүнүн эсептеленет болуп айтылышы, таңсыктык сөзүнүн таңкыстык болуп айтылышы же туура эмес түзүлгөн сүйлөмдөр коомчулугубузда көп эле кездешип турат. Урматтуу абитуриенттер, кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча тест суроолорго туура жооп берүү үчүн сиздер баарынан мурда мектеп программасына, мектепте окулган окуу китептериндеги маалыматтарга жана мектепте алган билимиңиздерге гана таянышыңыздар зарыл. Анткени бул багытта түзүлгөн суроолор кыргыз тилинин адабий нормасына жана мектеп программасына гана негизделген. Эми бул багытта берилген суроолорго дагы кыскача токтолуп өтөлү.
Мисалы сиздер көрүп турган бул суроо тапшырмада алгач тексттен кыскача үзүндү берилди. Андан кийин ага карата жогоруда кайсы стилдеги тексттен үзүндү берилди деген суроо берилген. Бул учурда тест берүүчүдөн жогоруда берилген үзүндүнүн кайсы стилге кире тургандыгын табуу талап кылынат. Эгер мектептин бүтүрүүчүсү мектеп программасын жана анын алкагындагы стилдин түрлөрү боюнча программаны жакшы өздөштүргөн болсо, анда бул суроонун жообун оңой эле таба алат. Эми ушул суроо тапшырмагынын варианттарын карап көрөлү. Бул суроо тапшырмага вариант катары төмөнкү 4 вариант берилген. А варианты туура жооп боло албайт. Анткени өтпө маанидеги эмоционалдуу лексика берилген үзүндүдө таптакыр кездешпейт. В варианты да туура эмес. Себеби коом үчүн маанилүү, актуалдуу маселе козголгон жок. Эмоция, экспрессия жокко эсе. Иш кагаздарында тиешелүү стандарттуулук да бул үзүндүдө байкалбайт. Демек, Г варианты да туура эмес. Берилген үзүндүдө тил илимине байланыштуу лексика басымдуулук жасайт. Жана ойдун ыраттуулугу сакталуу менен так, ашыкча, комментарийсиз сүйлөмдөр берилген. Демек, бул илимий стилге мүнөздүү тексттен үзүндү болуп саналат. Андыктан бул суроонун туура жообу Б варианты болуп эсептелет. Кийинки суроого өтөлү. Сиздер көрүп турган бул суроода тил илиминин стилистика бөлүмү боюнча жөн билгини текшерет. Бул суроо тапшырманын максаты тексттин мазмуну аркылуу иш кагазынын түрүн аныктоо болуп саналат. Бул тапшырмада да тексттин кыска үзүндүсү берилген жана аны иш кагазынын кайсы түрүнө кире тургандыгы суралган. Урматтуу абитуриенттер, иш кагаздары биздин жашообузда абдан эле көп кездешет. Бардыгыбыз бир учурда арыз, түшүнүк кат, ишеним кат жазабыз. Иш кагаздарынын өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү мектеп программасынын алкагында берилген маалыматтарды дагы өздөштүрүп алуу абдан маанилүү болуп эсептелет. Сиздер көрүп турган бул суроонун туура жообу боюнча төмөндөгүлөрдү айтууга болот. Арызда мүдөө талаптын орундалышы суралса, справка ар түрдүү жагдайга жараша бир тараптан экинчи бир тарапка берилет. Демек, А жана В варианттары туура жооп боло албайт. Ал эми ишеним катта кандайдыр бир аракетти ишке ашыруу үчүн башка бири тарабынан экинчи бирөөгө ишеним көрсөтүү максатында жазылат. Демек, Г варианты дагы туура жооп эмес. Ошентип суроонун туура жообу Б варианты. Тактап айтканда, тил каттын үлгүсү болуп саналат. Анткени берилген мисалда бир нерсени алгандыгы тууралуу маалымат так жазылып берилген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул кыргыз тилинин стилистикасы боюнча жөн билгини текшерүүчү дагы бир суроого көңүлүңүздөрдү буралы. Бул суроода иш кагаздардын стили боюнча практикалык билимди текшерүүгө багытталган. Суроодо алгач үлгү берилип, андан кийин ага карата бул үлгү иш кагаздарынын кайсы түрүнө кирет деген суроо берилген. Мектеп программасын жакшы өздөштүргөн бала бул суроонун жообун үлгүдөгү сөздөрдүн курамына жана алардын берген маанилерине карап оңой эле таба алат. Суроонун жооптору катары бул жерде дагы иш кагаздарынын түрлөрү берилген. Бул суроого жооп берүү үчүн түшүнүк кат, башкача айтканда Б варианты менен билдирүүнү, тактап айтканда В вариантын алмаштырып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок билдирүүдө аткарылган иш-чара, болуп өткөн окуя, жай баяндалат. Демек, бул суроонун туура жообу түшүнүк кат, тактап айтканда Б варианты. Ал эми ишеним кат бир тараптан экинчи бир тарапка ишеним көрсөтүлгөнүн билдирсе, тил кат бирөөдөн бир нерсени алгандыгына байланыштуу берилээрин эстен чыгарбашыбыз зарыл. Ушундан улам А варианты менен Г варианттары дагы туура эмес жооп болуп эсептелет. Ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сабакты жыйынтыктоо менен жалпы республикалык тестирлөөдө кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча берилген суроо тапшырмалар, алардын түрлөрү жана аларга кандайча жооп берүү керек экендиги жөнүндөгү маалыматтарды камтыган телесабагыбызды аяктамакчыбыз. Бардыгыңыздарга алдыдагы тестирлөөдө ийгиликтерди каалайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар.